Дарыгерлерге кол көтөрүп сөккөндөрдү жоопкерчиликке тартуу сунушталды. Медицина кызматкерлерине иш учурунда кол салгандарды жоопкерчиликке тартууну көздөгөн мыйзам долбоору сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Эгембердиева иштеп чыккан документ парламенттин сайтында коомдук талкууга коюлду. Документте медицина кызматкерлеринин ишине тоскоолдук кылып, ден соолугуна жеңил залал келтиргендерди же олуттуу эмес материалдык зыянга учураткандарды 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартуу же 20 миңден 50 миң сомго чейин айып пулга жыгуу каралган. Ошондой эле ден соолугуна анча оор эмес же оор залал келтирүү жана ири зыян келтирүү менен коштолгон аракеттер үчүн 50 миңден 100 миң сомго чейин айып пул салуу же 1 жылдан 3 жылга чейин абакка кесүү жазасын чегерүү сунушталат. Эгер медицина кызматкеринин ден соолугуна өзгөчө оор залал келтирсе же мүлкүнө өзгөчө оор зыян келтирсе, анда жаран 3 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Ал эми медицина кызматкерин мазактоого, сөгүүгө, адепсиз жаң соолуулорду көрсөтүүгө 10 миң сом айып пул салынат. Долбоордо бейтаптар жана алардын жакындары же үчүнчү жактар тарабынан медицина кызматкеринин ден соолугу жабыркаса, алар камсыздандыруу төлөмдөрүн алууга укуктуу болору жазылат. Исхак Герцог Иран Кыргызстанды санкциядан буйтоо үчүн колдонушу мүмкүн экенин айтты. Израилдин президенти Исхак Герцог Казакстанга болгон мамлекеттик сапарында Иран Кыргызстанды санкцияларды айланып өтүү максатында колдонушу мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу ал Астанада Борбор Азия өлкөлөрүнүн раввиндери менен жолугушууда айтканын GN басылмасы жазды. Анда Кыргызстандагы раввин Ари Райхман Ирандын коргоо министринин орун басары Реза Талайник жакында эле Бишкекке иш сапар менен келгенин белгилеген. Ал учурдагы геосаясий кырдаалды жана Иран менен АКШ Израиль альянсынын ортосундагы жакында эле болгон атышууну токтотууну эске алганда бул сапар күтүлбөгөн. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Окуя болгонун айткан. Исхак Герцогдун сөзүнө байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги комментарий бере элек. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов пикирин билдирип, Исхак Герцогдун сөзүн Кыргызстандын өз алдынча тышкы саясат жүргүзүү боюнча суверендүү укугуна одоно кийлигишүү жана бурмалоо деп баалады. Ирандын коргоо министринин орун басары Реза Талайник 27 апрелде Бишкекке Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин саммитине катышуу үчүн келген. 28 апрелде уюмга мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлери менен бирге президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болгон. Булак Азаттык. АКШ 1 жылдын ичинде Германиядан 5000 америкалык аскерди чыгарып кетет. Бул тууралуу Пентагон жарыя кылганын чет элдик басылмалар жазышты. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтон Германиядагы аскерлердин санын кыскартуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканын билдирген. Чечим жакында кабыл алынат деп жазган Трамп социалдык баракчасына. Таарынбаңыздар. Садыр Жапаров губернаторлордун кыдыруусу 11 майдан тарта башталарын билдирди. Өлкө башчы Садыр Жапаров 11 майдан тарта ар бир облустун башчылары айыл өкмөттөрдү кыдырып, эл менен жолугушууларды өткөрүшөрүн билдирди. Президент берген тапшырмасы боюнча облус башчысы менен бирге облустук деңгээлдеги прокуратура, ички иштер органы жана башка мекеме жетекчилери айылдарды кыдырышаарын белгиледи. Май-июнь айларында айыл өкмөттөрдөгү ар бир жолугушуу ОТРК, ЛТРдин облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында төз алып көрсөтүлөт. Төз эфирлерди убактыма жараша өзүм көрүп турам. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ай бир айыл өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат.
Ошондо май-июнда жарандарыбыз тарабынан айтылган маселелер четилдиби жокпу билинет. Ушул жерден жергиликтүү жетекчилерге да кайрыла кетейин. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей калып кете турган болсо тарынбаңыздар. Губернатор баш болуп, ушул маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыласыздар деп жазды мамлекет башчысы Facebook баракчасына. Эске салсак, Садыр Жапаров 15 апрелде Оштун Ноокат районунун тургундары менен жолугушууда эл тарабынан айтылган көйгөйлөрдүн 95% жергиликтүү бийлик тарабынан чечиле турган маселелер экенин белгилеп, майдан баштап губернаторлорго айылдарды кыдыруу тапшырмасын берерин билдирген. Булак Суперкежи. Окуу жайларда контрактты көтөрүүгө мораторий киргизилди. Кыргызстанда 2026-2027 окуу жылында кесиптик жогорку жана орто билим берүү уюмдарында окуу үчүн акыны жогорулатууга мораторий киргизилди. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлык окуу жайлардын формасына жана статусуна карабастан жайылтылат. Мындай чечим жарандарды социалдык коргоону күчөтүү, билим алуучулардын укуктарын жана муктаждыктарын ишке ашыруу максатында кабыл алынганы айтылды. Акыркы жылдары өлкөдөгү жогорку окуу жайларда контракт бир топ жогорулап кеткени айтылып келет. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Айрым алдыңкы жогорку окуу жайлары 2026-2027 окуу жылына карата келишим акысын буга чейин эле жогорулатып койгон. Андыктан ата-энелер арасында президенттин жарлыгынан кийин ошол баа кайра былтыркы калыбына келеби деген суроо жаралып, социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланууда. Расмий бекитиле электегени менен жогорулатылган жаңы баа абитуриенттерге тараткан маалыматында так көрсөтүлүп турат. Булак Азаттык.